Бейшембай Усубалиев, чымчыктар сайрап жатат. Аңгеме. Самат, оқсаң, чымчыктар сайрап атат, деді аялы уйку сонун ортосунда жаткан Саматты акырын укуп. Самат кайдыгер гана деп койду. Уксаң, Самат, чымчыктар сайрап жатат дейм. Чымчыктар сайраганда үйгө дайыма бирөө келчү эле. Бүгүн да бирөө келет окшойт. Кече да сайрашкан, бирок кызык эч ким келген жок. Бүгүн сөзсүз келет окшойт. Угуп атасыңбы дейм. Тыңшасаң? Эмне Аял негедир туталана кетти. Бирдеме болсо эле туруп иштебейсиңби? Самат башын акырын көтөрдү да суроолуу элейди. Саат канча болду? Эртең мененки 5-6 болуп калды окшойт. Мен жаңы эле жатпадымбы? Ооба, чын эле, чымчыктар сайрап атат. Үйгө бүгүн сөзсүз. Аял өзүнчө үзүл-кесил кобуранып алды да, сөзүнүн аягына чыга албай үндөбөй калды. Сыягы уйкуга кетти көрүнөт. Самат адатынча кайдыгер гана деп алды да, кайрадан жаздыкка башын койду. Анан калпысынан селт этип башын көтөрдү. Ким келет? Уйкусунун арасында кулагына бир гана сөз жаңыргансыйт. Чымчыктар сайрап атат. Негедир тааныш сыяктуу. Ордунан аяр туруп, жыла басып терезенин түбүнө келди. Терезе жапкычты аста жылдырды да, кулагын түрүп, эшикти ойлуу тиктеп калды. Терезенин маңдай жагында жыш өскөн тал теректер болор эле. Тегиз көгөрүп бүрдөптүр. Чын эле, чымчыктар сайрап атат. Ошол тал теректерге төнүп алышып, үн алышып атышкансыйт. Бирок кайсы тал теректен сайрап атканын билип болбойт. Атүгүл кайсы куш сайрап атканын да билбеди. Бир да куш көрүнбөйт. Бул дүйнөдөгү куштардын баары бир коңулга жашынып алып, чогуу сайрап жатышкандай. Булар кайсы куштар? Ал бала кезде бир да канаттуунун атын билчү эмес. Баарын эле чымчык деп койчу. Кийин айрып биле баштаган. Чыйырчык, таранчы, сасык өпөп, жылкычы чымчык. Үндөрүн да билчү, өңдөрүн да билчү. Азыр үндөрүн да, аттарын да, өңдөрүн да унуткан окшойт. Бир гана чымчык деген эсинде калган окшойт. Негедир жүрөгү сырп этип алды. Анан өзү эмес, ай ичиндеги кимдир бирөө шыбырагандай болду. Чымчыктар сайрап атат. Эми биз аны көрбөйбүз. Ал чымчык болуп учуп кетти. Ал эме чымчык болуп келет. Ушинтип айткан. Атасы айткан. Тек качан айткан. Саматанда кичинекей, өтө кичинекей эле. Канчада экенин өзү да билчү эмес. Атасы сен мынчадасың деп манжаларын көрсөтүп кутулчу. Самат да жашын сурагандарга былтыйган манжаларын көрсөтчү. Бул бөбөгүң канчада? Деп Канатбекти көрсөтүшсө, кайсы манжасын көрсөтөрүн билбей, мулуң этип күлүп коер эле. Анткени Канатбеги анда манжага жете элек болчу. Ошондо атасы айткан. Канатбегиң чымчык болуп учуп кетти. Биз эми аны көрбөйбүз. Эми Канатбегиң чымчык болуп учуп келет. Бир күн эле таң азандан Саматтын үйүнө эл биринин артынан бир келе баштады. Заматта үйгө эл батпай кетти. Апасынын эмне кылып атканы азыр Саматтын эсинде жок. Бир-эки нерсе гана эсинде калыптыр. Бир аял мештин түбүнө отуруп, камыр жайып аткан, анын жанындагы аялдардын шыпшына өз ара күбүрөшүп атканын капысынан кулагы чалып калган. Суук тийгизип алышкан тура бечарага. Анан төр жакта ак чүпүрөккө оролгон бир нерсе жаткан. Анын тегерегинде айыл аксакалдары отурушкан. Атасы да алар менен чогуу отурган. Самат атасынын жанында болчу. Эмнекенин билбейт. Бир кезде Самат ошол ак чүпүрөккө оролуп аткан нерсенин жанына баргысы келип кетти да, ордунан тура жөнөдү. Бир аксакал колунан кармап калды. Кой балам, аякка барууга болбойт. Мейли бара берсин, деди дагы бирөөсү. Жүрөгү сезип атпайбы, наристеде. Бир искеп алсын. Бала да жүрөгү түшүп калбайбы? Түшпөйт. Баланын да жүрөгү түшмөк беле. Эки карыя эмне кылабыз дегендей атасына сырдуу карашкан. Атасы мейли дегенсип башын ийкелеңдеп койгон. Самат ошол чүпүрөктүн жанына барган.
Ал чүпрөктө эмне жатканын билген эмес, атүгүл анын жүзү ачык беле же жабылуу беле муну азыр да эстей албайт. Бир билгени ошол чүпрөктүн башына келип аны жыттагансыган. Ошондо бир карыя үнүн каргылданта тегеренип кеткен. Алда айланайын-ай, алда алдыңа кетейин-ай, билип жатпайбы, боору да боору, тим койгулачы жыттап алсын. Анда Самат жыттаганын билген эмес. Атүгүл жытты туйган да сезген да эмес. Кийин гана эстеди Самат. Кээде туруп эле ак чүпрөк королгон ошол нерсе, анан аны көтөрүп алып үйдөн чыгып баратышкан эл капысынан эле көз алдына тартыла калат. Көрсө ал нерсе эмес экен, ал өзүнүн бөбөгү Канатбек экен. Бир жолу айылдан бирөө көз жумуп, аны жайына коюшканы барышкан. Атасы менен чогуу Самат да барган. Анда көрүстөнгө кичинекей балдар да бара беришчү. Бир кезде атасы көрүстөнүн четиндеги жарымы урап калган эски коргонду телмиретиктеп кыйлаха туруп калды. Ал коргондун ичинде үстүн боз шубак баскан бейиттер бар эле. Берирээк четинде 2-3 кош учтай булган томпойгон 3-4 топо жатат. Атасы коргонду көпкө тиктеп турганда Саматка куду чоң кишидей кайрылып: "Балам, тигинде сенин аталарыңдын сөөктөрү жатат. Чоң атаңдын, кукемдин, тигинде болсо..." Атасы мукактана түшкөндө баягы томпойгон 3-4 топону карап: "Канатбегиң жатат. Ал чымчык болуп учуп кетпеди беле?" Самат үндөгөн эмес. Эмне дешти билген да эмес. Атүгүл атасы эмне деп атканын укпай калгандай болгон. Болгону анын маңдайында 3 топо эмес, ак чүпрөккө оролгон 3 нерсе жаткандай болгон. Ошол томпойгон 3-4 топонун кайсынысы Канатбектики экенин атасы айткан эмес. Самат кайсынысы деп сураган да эмес. Суроо оюна да келген эмес. Болгону ак чүпрөккө оролгон нерсени гана көргөн. Азыр гана эр ортонуна келип калганда жүрөгү бир зырп этип алат. Кайсынысы Канатбектики деп неге сурабадым? Азыр да анда-санда маркумду жайына тапшырганы барып калганда ошол коргонду айланып өтө албайт. Көздөрү бурулданып, коргон ичинде ак чүпрөккө оролуп аткан бир нерсени гана көрөт. Жүрөгү дагы бир жолу зырп этет. Канатбектики кайсынысы болду экен? Баса, анан мурдуна кандайдыр бир жыт келет. Башка жыттарга таптакыр окшобогон, өзгөгө гана эмес, өзүнө да түшүндүрүп бере албаган, же жагымдуу экени же жагымсыз экени билинбеген кандайдыр бир жыт келет. Анан бүт дүйнө тыйпыл болуп, анын баарын бир гана ушул жыт жутуп алгандай, бул жалганда ушул жыт гана калгандай туюлуп кетет. Ошондо бир силкинип алат. Көрүстөнүн кайтып келатканда аны эки нерсе колтугунан сүйөп келет. Ак чүпрөккө оролгон нерсе анан белгисиз жыт. Башы маң болуп, каңырыгы бир түтөп алат. Ал балалыктан алыстап баратат. Балалык үлбүлдөп артта калууда. Тык токтойт. Жок, теңирден тескери экен. Жаш өйтөлөгөн сайын адам балалыгына жакындай берет тура. Балалыкка келүү үчүн андан алыстоо, ажыроо керек тура. Анан өз оюнан корккондой элге аралашууга, алардын кебин тыңшап, өзүн алаксытууга жанталашат. Бирок канчалык жанталашпасын, ага баары бир балалыгы түгөл жоголуп, андан кыпын эч нерсе калбай, ал болгону ак чүпрөккө оролгон бир нерсеге айланып кеткендей туюла берет. Ошондо Саматты колунан бекем кармап, эски коргонду телмире тиктеп турган атасынын жанына бир карыя келип: "Эмне туруп калдың, Ашке? Жүрө жылалы", деген. "Я", атасы селт этип чочуп кеткенде, анан сыр бербей: "Ага, жөн эле. Ойго бирдемелер түшүп эле". Өзүнчө күңкүлдөй кеткен. Бул адамды мезгил карытпайт экен да, адамдын башын эскерүү жутат көрүнөт. Атасынын бул сөзүнө карыя да, Самат да түшүнгөн эмес. Ооба, ал анда болгону үйүнө эл ушунчалык көп келгенине сүйүнгөн болчу. Анан ушул чогулган элдин баары эми ойлосо эркектер эле экен, бир кишидей жапырт козголушуп чыга жөнөшкөн. Өздөрү менен кошо ошол ак чүпрөккө оролгон нерсени тала кетишкен. Самат да атасы менен кошо барган. Эл кара жолдун аркы өзүндөгү эч бир үй жок бир жерге токтошкон.
Бат эле кайтышкан. Жолдо келатканда атасы бир жерден токтоп, Саматты бооруна кысып туруп айткан: "Эми Канатбегиң жок. Ал чымчык болуп учуп кетти. Аны биз эми көрбөйбүз. Ал чымчык болуп учуп келет." Атасынын денеси кадимкидей тиртилдеп турган. Самат эч нерсе түшүнгөн эмес. Дагы эле үйлөрүнө бүгүн элдин ушунчалык көп чогулганына сүйүнүп аткан болчу. Мындан кийин ал Канатбегин көргөн жок. Мурда деле аны оңгулуктуу билчү да, көрчү да эмес. Ыйлаганы гана элес булас эсинде калыптыр. Бүгүн да кээде жанталашып ошондогу Канатбегинин жүзүн бир көргүсү, манжага жашы жете элек Канатбегин бир элестеткиси келет. Канча жанталашпасын кара бала экет да жок. Бир гана ыңалаган үнү элдир-селдир эсинде калыптыр. Анан да Канатбек чымчык болуп учуп кетти. Эми Канатбегиң чымчык болуп учуп келет дегенин эстейт. Самат кадимкидей сыймыктанчу, жок, мактанчу. Канатбектин чымчык болуп учуп кеткени аны зор сыймыкка бөлөр эле. Өзү курдуу балдарга дайыма мактанар эле. Канатбек чымчык болуп учуп кетти. Ал эми чымчык болуп учуп келет. Эшиктенби, тоодонбу, эгер бир чымчыкты көрүп, же анын сайраганын угуп калса, эдиреңдеп үйгө чуркап кирчү. "Ата, Канатбек келди, Канатбек келди!" Атасы сыр бербей үшкүрүнө маңдайына сылап койчу. 1-2 жыл өтпөй сагындык төрөлдү. Ал улам торолуп көзгө көрүнүп келатты. Ал турулган сайын Канатбек да унутулуп бараткансыды. Бирок канча жашта экени эсинде жок. Окууга барды беле же окуй элек беле, муну да билбейт айтор. Эс тартып калган кези болсо керек. Бир күнү атасы экөө эки дөңгөлөктүү чийне менен көңгө барышкан. Көңжүктөп атышкан. Бир убакта кайсы бир куш сайрап кирди. Самат көң ташыганын тык токтотту да элее тыңшап калды. Атасы да бирдемени сезгендей ишин токтотуп, Саматты астыртан сырдуу тиктеп калды. Самат атасына бурулду да, көзүн жашылданта: "Чымчык кылып жибербей эле койсоңор болмок", деди. Бир аз үндөбөй турду да, күнөөлүүдөй башын шылкыйта акырын: "Мен аны сагындым." Атасы титиреп кеткен. "Эмне деп атасың, айланайын? Кимди сагындың?" Самат мукактанып туруп калган. Ал ошондо билген, Канатбектин атын унутуп баратышканын ошондо биринчи жолу туйган. Баягычы, деген акыры. "Силер алып кетпедиңер беле? Анан кайра алып келген жоксуңар да. Айтпадың беле, чымчык болуп учуп кетти дегенсиң?" Атасы уху бетер титиреди. Ал чын эле чымчыкка айланып кеткен. Ушинткенде атасы муунуп сүйлөй албай калган. Самат атасына назар бурбай өзүнчө сүйлөнүп кирген. "Айлантпай эле койбойсуңарбы? Айлантпай эле кайра алып келсеңер?" Өзү айланып учуп кетсе, анан кантип ороп алып көтөрүп кетесиңер да. Атасынын аргасы түгөндү. Анан куду чоң кишиге түшүндүрүп жаткансып: "Билесиңби?" деди, колун силкилдете. "Суук тийбеди беле ага? Анан чымчыкка айланып кетпедиби?" Муну укканда Самат чыдай албай бушактай кеткен. Анда суук тийгизбей эле койбойсуңбу? Өздөрү суук тийгизип, чымчыкка айланып кетти дешип." Ал Кудайдын иши, балам", деди атасы үшкүрүнө. "Угуп атасыңбы? Кудайдын иши. Эч бир пенденин колунан келбейт. Кудайдын өзү ошентип чымчыкка..." Атасын сүйлөтпөй, кимдир бирөөгө кыжыр келгендей Самат буркурап ыйлап жиберди. "Обас ага, ал чымчык болуп учуп кетпей эле өлүп калган турбайбы? А өлгөндөр чымчыкка таптакыр айланып кетпейт деп атышпайбы?" "Кимдер?" "Бар эле, балдар дагы, чоң кишилер да." Самат атасынын жанына келди да, аны бекем кучактап, солуктап жиберди. Атасы не дээрин билбей, бүлкүлдөгөн эрин менен Саматтын маңдайынан сүйүп, башынан сылаглай берди. Ошондо атасынын колунун калчылдап атканы Саматка кадимкидей туюлуп турду. Кыйладан кийин өпкөсү сууган соң, Самат атасына жалооруй да, аянычтуу да карап: Ата, деди коомайсыздана. Сен ошондо урушпай эле койсоң болмок, э?" "Ия,
Kimdi? Kaçan? Apamdaçı. Bayağındaçı. Kaçan? Koycuk olup ketkendeçi. Atası estey alpay жатқандай deli болып тұрып қалды. Sen apamda ittey uruşkansın. Koylar kayda degensin. Бар, жерден чуксаң да таап кел дегенсің. Атасы дәле үндей албай тұрды. Апам эшикте жаан жаап атпайбы? Күн суук, баланы кантем деген. Атасы дәле үндебеді. Жыйылган көңдү үңкүе карап, ойлуу тура берди. Бала салаңды билбейм деп кайра иттей уруштуң. Таап кел дегенде таап кел дедиң. Таппасаң, анан мен коркком, ыйлагам. Апам болса kimdi? Tigi kimdi? Atası bilinер bilinpes gün ketdi. Kanatbekti. Kanatbekti götürüp alıp eşikке ketdi. Ыйлап мен de артынан erçidim. Eşikte jağan ittey katуу жаап atıptır. Apam Kanatbekti götürüp alıp toonu көздөй жүгүрүп жөнөдү. Мен de ыйлап артынан баратам. Анан апам чоң арыктан өтүп тоого чыгып кетти. Мен болсо өтө албай ыйлап тура бердим Anan ertesi. Samat unçukpaydımıdı. Siyahı süylögö darmanı jetpey kaldı görünöt. Ataсын karadı. Al eki kolunu eki tizesine tayanıp, cansız gözlörümünen kaysı bir jaktı cansız tektep, jıyılgan göңdün üstünde cansız oturuptur. Atası uşunçalık ayanıştığı göründü. Samattın jer жаңырта ökürüp bakırıp ыйлagысы gelip ketdi. Көп ötpey atası Samattın janına geldi da, cansız kalçıldıgan kolu menen anı mаңдайынан sılap, eş nerse bolboganday, "Koy balam, jılala. Attın beli de talıp ketdi okşaydı," dedi kaydiger. Anan artına bir kıl çayıp koybastan atına mindi. Samat bolsa çiynege oturdu. Çiyne adattagıday bir kalıpta kıldırap baratdı. Birok көп uzava ile bir maalda kapısından toktap kaldı. Samat kaçan jılabız dep kıylaga göttü. Anan çoçulay başladı. Çiyneden şak sekirip düşüp aldıga çıktı. Atasın karadı. Atasının cansız gözlerinden jaş şorgulup, aksakalı ıldıy kuyulup, kemseline tıpıldap taap jatıptır. Atasında tirүүлüktün bir jышағını bilinbeydi. Samat atam ölüp kalgan eken dep oyladı da жаңырып жиберди. Ata deyim. Atası selte de düştü de mаңдайында turgan balasını dendaroo tiktep kaldı. Ata, dedi Samat, Allahbayın tappay alаңdap. Ata sen emne ыйлап atasың ba? Atası emi özüne kele kalganday boldu. Jok balam, jok, emneke eylemagılım. Gözüңdөн jaş kuyulup atpayбы? Atası jeң menen göz jaşын bir arçıp aldı da enki-denki boldu. Kaydiger gana, "Karılıkta balam," dep koydu. Çımçıklar sayrap atat. Al bul sözdü keyin ayalından birinci jol uqdu. Samattın жүрögü asır tız setip aladı. Bul sözdü kelinçeginen uqbagında anın içindeki çımçık çineli sayrayt bele. Kış bolovu, jaz bolovu, tüm bolovu, taң bolovu kede al uqtap atkanda anın içinen kimdir bire uşuntep şıvırakanday tuyula beredi. Ordunan şak turat da uğurdana basıp gelip tereziden eşikte qarap kulak turadi. Birok köpünçe çımçıktardın sayrakanın dili uqpaydı. Birok sayrap atkanday boladi. Anan kimdir bir önü kütkönсүп, terezeni telmire qarap kıylaga turadi. Tüm bolovu, taң bolovu, al ak çüpürek gorulgun bayaq nerseni göredi. Buğa koşul taşıl kandaydır bir jet keledi. Al jet tiskebeydi, ak ademkidey gözü menen göredi. Anan kayradan ele bul düýne typ-typyl bolup, möte alam çüpürek menen jytkagana aylanyp ketkendey seziledi. Akırında tikele mаңдайынан gözünden jaş monçoktap, sakalı ıldıy agıp atkan atasın göredi. Jok, atasın görбөйт şorguluğun jaştygına göredi. Av özünün gözünden jılçyp agıp atkan jaşty ele salbaydı. Jürög ele tız deyberedi. Ayalının sözüne çeyin anın içindeki çımçık nege sayrabad eken? Dege al kaçandır bir mezgilde özünün özü sayray alat bile. Çımın canın çırkırap, uşu azır kay taraptı gözde uçup barattın eken şortu çımçığım.